Кыргызстандын ишкерлеринин назарына. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирген соң салык тескөөнүн жаңы тартиби иштей баштайт. Мисалы, экспорттоочу үчүн кошумча нарк салыгынын нөлдүк чени. Мурункудай чек арада салык төлөө керек болбойт. Эми кыргыз товарын импорттоочу, мисалы Москвада эле банк аркылуу келишимдин суммасын жана салыктарды төлөй алат. Импорттоочу төлөнгөндүгү тууралуу документтин 2 көчүрмөсүн Бишкектеги өнөктөшүнө жөнөтөт. А Россиялык аймактык салык кызматы документтин электрондук көчүрмөсүн Кыргызстандагы кесиптештерине жөнөтөт. Бишкектеги өнөктөш өз салык кызматына документтердин топтомун алып барып берет. Көчүрмөлөрдү салыштыргандан кийин мамлекеттик салык кызматы кошумча нарк салыгынын нөлдүк ченин пайдаланат. Урматтуу ишкерлер, салык салуу эрежелеринде билинер-билинбес айырмачылыктар көп. Документтердин тизмеси жана кененирээк маалыматтар менен Экономика министрлигинин жана салык кызматынын сайттарынан тааныша аласыз. Бул өтө ыңгайлуу. Биз сиздин бизнесиңизге жардам беребиз.